غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقول أنها 27 أو 29 غزوة. نعم. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын согушка чыккан сапарлар. Кээбирлер айтышат, кээ бир алымдар айтат, булар 27 жолу чыккан дейт. Кээ бир айтат, жок 29 жолу чыгышкан деп айтат. أهم الغزوات 7. Эми эң маанилүү ошол согушка чыккандардын согуштар бул 7. بدر، Бул Бадыр согушу, وأحد، Ухуд согушу, والخندق، Хандак согушу, وفتح مكة، жана Меккенин ачылышы, وتبوك، Табук согушу, وحنين، Хунейн وخيبر. жана Хайбар согушу. نعم، هذه أهم الغزوات. Бул ошо эң маанилүү болгон لكن لابد أن نعلم أشياء في الغزوات منها. Жана ушул согушка пайгамбар саллаллаху алейхи чыккандар тууралуу бир эң маанилүү нерселерди билишибиз керек. Алар كان قتال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار لماذا؟ эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам капырлар менен эмне себептен согушкан? أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذ الكفار من النار. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам капырларды тозоктон сактаганга аракет кылган, сакташы керек болгон. لا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بالقتال، لا، لم يبدأ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баштаган эмес, алар менен согуштан. إلا أن يدعوهم أول الإسلام. Согушту баштаган эмес, биринчи сөзсүз түрдө аларды исламга чакырган. إذا أسلموا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاتلهم. Эгерде алар исламды кабыл алган болсо, болду, таштап коет эле, алар менен согушпайт эле. إذا ما أرادوا الإسلام يعرض عليهم الجزية أن يدفعوا شيئا من المال مقابل إقامة الكفار تحت دولة النبي صلى الله عليه وسلم، الدولة الإسلامية. Эгерде алар жок, ислам кабыл албайбыз деп баш тартышкан болсо, анда аларга деген башка нерсени сунуштайт эле. Ал эмне? Жизия төлөп, ошол мусулмандардын өлкөсүндө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлкөсүндө алар жашайт эле, бирок ошо жизияны алып. شيء يسير. Бул аз эле нерсе. نعم. إذا أبوا بعد هذا يقاتلهم. Эгерде бул нерседен дагы алар баш тарткан болсо, андан кийин эле алар менен согушат эле. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتل النساء. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук кылган, бир дагы аял өлтүрүлбөсүн деп. ولا الأطفال. Ошондой эле жаш балдар дагы. ولا الرهبان ولا العباد. Ошондой эле манахтар, бир сыйыр ибадат кылуучулар. ولا المرضى ولا المجانين. Ошондой эле бир оорулуулар же болбосо бир акылсыздар. يقاتل فقط من يقاتل من الرجال. Кимдер менен эле согушчу эле, кимдерди эле өлтүрүлөт, бир ким эгерде аларга каршы чыгып согушуп аткан эркектер эле. لو نجمع عدد القتلى من الكفار منذ أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار إلى أن مات، يقال أنه ما يصل إلى 1000 قتيل من الكفار. Эгерде мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуш баштагандан баштап, мына бул өмүрдүн аягына чейин баардык согуштардагы өлтүрүлгөн капырлардын санын санасак, алар алар айтышат, 1000 дагы 1000 адамга да жетпейт. ليس فيهم مرأة Алардын арасында бир дагы аял өлтүрүлгөн. ولا طفل Ошондой эле бир дагы жаш бала өлтүрүлгөн. ولا عابد Ошондой эле бир сыйынуучу, ولا مريض ошондой эле бир оорулуу, ولا كبير سن. ошондой эле бир карыган адамдар. هذا ماذا يعني؟ Эми мунун маанисин эмнени түшүнөбүз? يعني أن القتال كان شيء محصور محدد. Демек, мындан эмнени түшүнөбүз? Демек, бул өлтүрүлүү деген, согуш деген бул аз эле нерсе болгон, чектелген нерсе болгон. يعني أنت تنظر إلى الأعداد الهائلة في الحروب، حروب خاصة الحروب العالمية. Мисалы, сен канча деген өлтүрүлгөндөрдү карасаң, мына дүйнөлүк согуштар, канча деген адамдар өлтүрүлгөн? نعم.